Урматтуу өзгөндүк бир туугандар, мына азыр мени Адахан Кимсанбаевич боюнча оюңузду билдирип койсоңуз деген суроо келди, айттырып атышат. Адахан Кимсанбаевич бул татыктуу кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири. Мен өтө жогорку деңгээлде сыйлаймын, баалаймын, аны өзү да билет, мамилебиз жакшы. 30 жыл оппозицияда жүргөн адам, бул оңой эмес. Анткени бир 10 жыл оппозицияда болобуз деп жок болуп кете жаздадык. 30 жылдан бери жүрүш бул оңой эмес. Эмгеги сиңген кыргыз мамлекетине, элге, мамлекетке дегендей жүздөгөн мыйзамдардын автору, бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдар иштеп атат, элдин пайдасына, мамлекеттин пайдасына. Ошондуктан менин мамилем а кишиге абдан жогорку деңгээлде, сыйым да бар, мамилем да бар. Жакшы чыгаан инсан, өзүңүздөрдүн кулунуңуздар. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Акыркы күндөрү силер Адахан Мадумаровду эмне үчүн колдойсуңар? Мадумаровдун кыргыз элине жасаган кандай жумуштары бар деп көп суроолор берилип атат. Негизи эле Мадумаровдун эмне жумуштарды жасаганы мунун баарын интернеттен тапса болот. Ошентсе дагы мен видеоблог тартып Мадумаровдун эмне жумуштарды жасаганын сиздерге маалымат катарында жеткирүүнү туура көрдүм. 2005 жылдары Мадумаров биздин жаш ымыркай балдарыбыздын төрөлгөн жаш ымыркай балдарыбыздын 5 жашка чейин мамлекет тарабынан бекер эмделүүсүн камсыздап берген. Ошондой эле боюнда бар кыз келиндерибизди бекер учетко туруп, төрөгүчөктү мамлекет тарабынан бекер дарылануусун камсыздап берген. Ошондой эле мектепте башталгыч класстын окуучуларына бир күндө бир маалдан ысык тамак берилүүсүн камсыздап берген. Ал эми баатыр эне статусу 9 баланы төрөгөндө эмес, 7 баланы төрөгөндө баатыр эне статусу берилсин деп жеңилдетүү киргизген. Ошондой эле биздин 70-тен ашкан ата-энелерибизди мамлекет тарабынан бекер дарылануусун камсыздап берген. Ал эми байлардын жерлерди сатып алып, карапайым калкка ижарага берүүсүнө тыюу салган. Ошондой эле дыйкандарыбыздын мойнуна салынган 11 салыкты 2 салыкка түшүрүп жакшы жардам берген. 1995 жылдары Казакстанга барып эмгектенип келебиз деп кеткен 10 миңдеген кыргыздарды кул болуп кеткен жеринен Мадумаров куткарып келген. Мындан 2 жыл мурда пандемия учурунда сол элесте калып калган, Казакстан аркылуу Кыргызстанга өтө албай турган жүздөгөн мекендештерибизди Назарбаев менен сүйлөшүп, Казакстандан Кыргызстанга коридор аштырып, үйлөрүнө келүүсүнө чоң салымын кошкон. Ал эми 2000 жылдары Бишкек-Москва каттамындагы поездде жүк ташып жүргөн биздин коммерсант мекендештерибизге Казакстанда тонолуп жаткан жеринен мекендештерибиз Мадумаровго кайрылганда, Мадумаров келип, ошол жерден биздин кыргыз мекендештер эмне үчүн тонолуп атат деп мыйзамдуу түрдө алардын укугун коргоп, ошол жерден кыргыздардын поездде тонолуу көйгөйүн жокко чыгарган. Мен ойлойм, булардын бардыгы кыргыз эли үчүн абдан жакшы жумуштар деп ойлойм. Бул менин видеоблогумдун башталышы гана. Мындан кийин дагы да сиздер менен маалыматтарды бөлүшүп турам. Андыктан кабардар болуңуздар, биздин YouTube каналды көрүңүздөр, бөлүшүңүздөр, комментарий жазыңыздар. Бул мен ишенем, Мадумаровдун жүздөгөн жасаган жакшы жумуштарынын 1-2% деп. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мындан кийин мен дагы да маалыматтар менен сиздер менен бөлүшөм. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.